айында бир мындай 10 капталындай беси бар да. Муну неме деп коебуз да биз. Эме деп ойлогом да. Мең сыяктуу болчу да, мең деп ойлоп койгом. Баягы улам таразага алып барабыз. Ай сайын. Бесине жетпейт, бүгүн бесине жетпейт, тамак берип көп ушунча берип. Төрөлгөн эле ушунака кетирем, анан ошонусу улам неметер бираз кийинчерээк чоңоюп калган байкадым. Анан кийин көбөй баштады. Анан больницага барып эле аттык. Больницага бардык, муну курт деп коюшту башында. Курту бар деп. Шаардан Бишкектен, Таластан эле. Ай. Bir-эки айларында алып бараттык, анан курт деп коюшту. Анан кийин эле бул көбөй баштаган айга кийин байкалды, анан эми жыгылып эле басып жүрчү, жыгылат. Түз эле жерден деле жыгылып берет. Мо сыяктуу болуп көбөй берет да, мо. Мындай төнтөйүп, Артында бар, немесинде бар. Анан кийин немеге бардык. Не коркуп атасың? Коркпо, алтын өсө. Коркпо. Жалга барып, жалга алып баргыла, детский больницага алып баргыла деди. Детский больницаларга алып бардык. Көрдү, онкологдор көрдү. Аркасындагы немеден гистология. Алар эмне дешти ошондо? Онкологический оору эмес, бул сейрек кездешүүчү оору. Муну деген эчтеке кыла албайбыз. Бунун өзүнө түзмө-түз өзүнө дагы жок деди. Анан биз кайра жүрө бердик. Частныйларга алып бардык, ошондо делечи. Жанды аябай кыдырып, ичиндеги нейрохирургдар башын тартышты. Баарын көрүштү. Эч нерсе кылышкан жок. Колустан келбейт эчтеке. Анан жыгылып эле ушинтип жүргөндөн кайра бияка Таласка келип, анан Таласта немеге алып бардым. Сураповго көрсөтүп көрөйүнчү деп ошого алып бардым. Ал айтты, ошо жыгыла берсе, буту тырышып атса, ооруп атса, томография тартып коюш керек. Анан полный томографияга 2019 тартылып, анын ички органдарында ошондо билдик да бар экенин. Мындай эмелер жылып жүрөт окшойт да, бул өзү иш. Анан кийин мындай денелеринде бар, буттарында бар, колдору, аркасында, башында бар. Томография тарткандан буну ички органдар кай жеринде бар экенин көрсөтүп айтты. Баш мээде бар, кулактын арттарында бар, кулактар уже начарлап болуп немеде бар дешти. Жыныстык органдарында бар дейт, зара кыла албай чыкпай атат. Көпкө отурат. Ичи катып атат. Ошо колдору тырышат. Судорига кармап барган сайын бул көбөйөт окшойт, анан судоригиси кармап да көбөйүп атат да. Азыр жашы канча дейсиз? 13-тө. 13 жашта, аты ким дедиңиз? Эркайым. Алтын болсо, Кудай болсо баары жакшы болот эжеке. Мен түшүндүм бул эмеде же. Дүйнөдө биз эми конокпуз да убакыт болчу. Дүйнөдөбүз эжеке. Бирок бул сыноо майданындабыз. Бирок бул сыноо майданында Аллах Таала ар кимге ар кандай сыноолорду берет экен. Эркайым, баары жакшы болот эчтеке. Я. Бул көбүнчө түнкүсү жагат. Uykusu tınçede mi? Uykusu tınçemiz. Tınçemede? Gündüz oturardı. Gündüz tünde uktayamazsın mı Erkay'ım? Yok, bari uktayamazsın sen uktayamazsın mı? Yok, uktayamazsın. Köp koyamazsın mı? Tut tırışat. Mintip bir kaptandan jatat, on kaptandan. Az mintip bazala mı? Baskandan öz alın cemet albayt, he? Былтыр эмеден бери баспай калды. Могу жерге үлбөй калды. Бүгүн медицинаны ал жетпей аткан көп ар кандай аты жаман оорулар бар. Аларды биз ошондой чет өлкөлөргө жөнөтүп, мына сиздердин айылыңыздардан деле Бекназар бар экен. Ошондо Бекназар деле убагында денеси саргайып, аябай кыйын акыбалда болот эми, биз жакшы билебиз буларды. Бирок ошол учурда келсек, адагы чоң суммаларды айтып, $30,000 керек экен буга дегенде, анан мен дагы бунун анализдерин жөнөттүрүп, Бекназар, буюрса жакшы болуп кетесиң. Аллах Таала берген дартына өзү шифа берген болсун деп, жакшы бир ниеттерди жасап аракет кылдык. Бирок Бекназар андай чоң акча менен эмес, чаканыраак эле акча менен ден соолук жакшырып келди, бирок ага сиздердин айылыңыздардын эли чоң жардамын берди. Баары Кудайга маалым. Не болду? Анан буюрса, анан мен ойлоп атам, эгер эметсем бул Эркайымдын калтырабак. Жагын каршабак.
ушундай эме кара ушинтип эметеби? Судорога болуп туруш. Судороги болгондо биринчи жолу биз 2 жыл мурда ушу тарабих намазын орозодо окуп атканда ошондо башталды да. Анан кийин терден неврологдор сурады. Судороги болобу деп. Жаткан болду. Судороги бир эле жолу болгон, андан кийин боло элек деп ошондо көрсөтүп жүргөн. Кийин улам кайталап. Азыр ушинтип титиречү беле, титиречү беле. Бутунан башталчу. Буту тырышып модип кат калат, түп-түз болуп, анан мынтип ийилбей калат да, буту бүгүлбөй калганда. Анан кийин ушул жерден баштап калтырып баштайт. Ооруганда эми жүрөк чыдабайт, өзүм кошо титиреп, өзүм кошо эме болуп кетем. Стресске болуп кетем. Нервный болуп. Ушу биз өзүбүздүн карындашыбызга жардам сурайбыз элден. Ушу көп суммада акча керек болуп атат. Канат жетпей атат. Ушу оорубузга айык кетишине элдер себепкер болсо, ушунун оорубузуна чыдабай атабыз биз дагы. Үйдө уктай албай, тынч уктай албай атабыз. Күндө мечитке барабыз, күндө дуа кылабыз. Элден жардам сурайбыз. Колубуздан келгенин ошол калган элден үмүт кылабыз эми. Кудайдан буйрса эме айтсаң, сен бир тууган байкеси болосуң, Бир тууган байкеси болом. Ушул көп жерлерге барып келишип. Зарылып. Күндөн күнгө начарлап отуруп эмчи. Алда жумуш жакшы эмес болуп атат. Ап калып атат. Улам нары бери көтөрүп, эшикке чыгам дейт, ыйлайт. Мектепке барам дейт, окуйм дейт. Окуй албай атат ошол. Ошол элдерге кайрылат эле ушундай жардам сурап. Мектепке өзү бардыбы, мектепке барган жолу? Барды. Былтыр карантинден бери бир жыл болду баспай калганым. Шаарга ошо частный эмелерге көрүнүп больницалар. Жок, буйса барып жакшы болот. Ошо карантин болгондо эмелер токтоду, транспорттор. Анан кийин кайра келдим. Ошондо азыр директорго арыз жазып келдик, онлайн окуп атат. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендешим, урматтуу бир туугандар. Биз бүгүнкү күндө ушул бир жараган жашоодо конокпуз. Бул баарыбызга маалым. Муну ар дайым айткыбыз келет. Экинчиден Кудайга биз ушунчалык рахмат айтышыбыз керек. Шүгүрлөрдү көп келтиришибиз керек. Анткени ар кимдин тагдырына жараткан ар кандай жазмышты жазат экен. Бирок бул видеону көрүп аткан бир тууганым сөзсүз түрдө ойлонбой койбойт, сөзсүз ойлонот деп ойлойм. Анткени жашоодо жараткан бизди жашоого жаратып, ата-эненин эң башкы көксөөсү уулдуу, кыздуу болуу. Жана анын айланасында аларга жакшы тарбия берип, арамадалды таанытып, адамгерчиликтүү болуп, чоңойтуп, алардын жакшылыгын көрүштүк. Бул ар бир ата-эненин кыялы. Бирок ошол кыялдарда мына ушул үйдөгү ата-эне дагы ушинтип жашап келет. Өзүнүн чоңойтуп аткан баласынын, мына ошо турган эрке айымды дагы ден соолугун жакшырышын Кудайдан күндү түндү тилеп, үмүт менен жашап келет. Бирок ошол үмүттү көрүп турган сиз, анан сүйлөп аткан мен мунун айланасында сөзсүз түрдө аракет кылыш керек деп мен эсептейм. Жөн эле келип кооз сөз сүйлөшүлүк бул биздин максатыбыз эмес. Биздин максатыбыз ушундай кыйналып турган үй бүлөгө бир жарыгыбызды чачсак, бир пайдабызды тийгизсек. Менин дагы үйдө кыздарым бар, балдарым бар. Көрүп аткан ата-эненин дагы үйүндө балдары бар ата-эне аябай жакшы түшүнөт деп ойлойм. Себеби кызынын, баласынын кичине тумоолоп калганда ата-эне канчалык сарсанаа болот, канчалык кыйналат. Бир күндө, 2 күндө ушул тумоолоп калса. Бирок бул жерде ата-эне менен өтүп, кол кармашып, эне менен кыздын ата-эненин ортосундагы сүйүү бул эч нерсеге алмаштыргыс. Ошон үчүн урматтуу мекендешим, мына видеонун алдында тиркелип турган ушул реквизиттер ушул эрке айымдын ден соолугунун жакшырып кетишине себеп боло турган чоң мүмкүнчүлүк. Ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, колдон келишинче 10 сом болсо дагы, 5 сом болсо дагы менин бергеним эмне болмок эле дебеңиздер. 1 сом дагы чоң жардам болуп турат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө колдон келишинче ар кимибиздин алыбызга жараша аракетти жасасак, мен ойлойм бул жерде чоң өзгөрүү болот. Чоң өзгөрүү болот.
Кудайым буйруса көп түкүрсө көл болот деген кыргызда. Муну мен жон терим менен өзүм ушул жасап жаткан ишимден көрүп келем. Ушунун жыйынтыгын да көрүп атабыз. Мына Кыргызстанда болбойт деген нерселер чыгарып койгон ошондой бир ден соолук начарлап турган мезгилинде мына бүгүнкү күндө алар ден соолугу жакшырып, бала чакалуу болуп жашап атышат. Кыйналып турган ошондой мынакей кыздар мына эрке айым мына ушундай бир биздин медицина ал жетпеген учурунда чет өлкөгө барып жакшырып, турмушка чыгышып, бүгүн бала чакалуу болуп жашап атышат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө ушул мына эрке айымдын дагы мен жакшырып кетишине мен жан дилим менен, чын жүрөгүм менен мен тилектешмин. Кудай астында бул жерде мен ушундай баягы бир мусулманга Аллах Таала ушул дүйнөдө ушундай бир сооп табуу мүмкүнчүлүктөрүн ушундай жолдо берген экен. Ушул бирибизди көрүп шүгүр келтирели, экинчибиз алсырап турса, калганыбыз келип кол суна коелу. Икром муслим деген бар. Ошол икром муслимди мына ушундай жерде көрсөтөйлү. Анан мына менин колумда турган ушул $100 бул сиздер ырын угуп жүргөн Айгерим Расул кызы деген. Айкайым ырын угуп жүрөсүң да? Айгерим эжеңди тааныйсың да? Ошол Айгерим эжең сага белек берип жүрөт. Мынуга ошо сен дарыланып, ошого бир жакшы бир дарыланып, жакшырып кетишке бир себеп болсун, Мына Айгерим эжеңе анан өзүң дагы рахмат айтып койсоң болот, Айгеримге. Allah razı olsun. Ошо кызымдын жакшырып кетишине сиздер себепчи болуп, Кудайым шыпасын берип, жакшы болуп кетет деп үмүттөбүз. Барыңыздар кол сунуп жардам бериңиздер, жардамыңызды айлаңыздар. Кудай буйруса. Эже, ушул Айгеримге дагы ушул жакшы үмүт тилегин жасап жүргөн кыздардын катарында анан мага да дайыма ошол баягы ушундай бир эле эмес, бир канча адамдарга ошо пайдасы тийип жүрөт. Бир эле маданият жаатында эмес, ошол элимден, журтумдан бат алайын, элиме кызмат кылайын деген бир жакшы аруу тилектери бар. Анан ошол тилегине жетсин үчүн ошого бир жакшы бир батаңыз берип койсоңуз, дуа кылып коюңуз. Рахмат Айгерим. Эч нерседен кем болбогуң. Кылган жакшылыгыңды Аллахым эки эселеп кайрып берсин. Ошол эркайым кызым дагы бир өзүңө окшош бактылуу, өзү басып кеткен ыймандуу, кыргыз элине жараган мыкты кыздардан болсун. Элиме журтума рахмат. Алдын ала ыраазычылык билдирем. Эч нерседен кем болбой бактылуу болууга. Мына биз бүгүнкү күндө ушундай кайрымдуу болуу фонду ушундай бир жардамга муктаж болуп турган үй бүлөнүн акыбалынан кабар алып, анын айланасында аракет жасап, ал аракеттер сөзсүз түрдө баягы көпчүлүктүн ынтымагына бир өтө зарыл ынтымагыбызга. Ошол эле учурда мынакей бул жерде отурган биздин агабыз, ушул айылдын айыл өкмөт башчысы, бул биз ушундай деп түшүнөбүз. Кыргыз элинин атасы бүгүнкү күндө Садыр Нуркожоевич, мисалы журт атасы. Ал эми бул айыл элинин атасы болуп, мына ушул отурган агабыз сиз эсептелет да, сиз эсептейбиз да. Эми ушул айыл өкмөт катары ушул айылдаштарга кайрылып, же болбосо ушул маселенин чечилишине кандайдыр бир аракет жасасак болот, ушул тууралуу деме кылып койсоңуз. Рахмат. Мен бул маселе боюнча билем, эже менен да сүйлөшкөнбүз. Анан кийин баягы элдин милдетин алгандай милдетин кошо аласың дейт Кыргызда. Ансыгандай мен ушул сиздерге да мына кайрымдуу фондуна рахмат айткым келет. Көп түкүрсө көл болот дейт. Баягы ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Анан эми негизи ушул мынакей өзүбүздүн кызыбыз эми баягы ушул кыздын ден соолугуна бир мындай бир себепкер болуп, бир жардамыбызды берсек болот да. Ар кимибиздин башыбызга келип калышы мүмкүн бул нерсечи. Анан ушул урматтуу кайрымдуу кыргыз элим мынакей эми жөн эле акчаларды деле бир нерсеге деле жумшап атабыз. Андан көрө ушу Кудай алдында, элдин алдында бир чоң сооп алалы. Ушундай бирибизге кайрымдуу болгондо гана эле биз бир ийгиликке жетишебиз да. Андыктан ушу баарыңыздарды ушу кайрымдуу биздин Айкөл кыргыз жарандарыбызга кайрылат элем. Ушул кызыбызга биз кол сунуп коелу. Анткени баягы Кудай Таала билбейбиз бизди эмне күтүп отурат. Баягы кайрымдуулукту кылсак бизге Кудай Таала миң баракеттен алыс кылат экен. Анан азыр мына ушул отурган биздин атабыз, айылдын имамы, ушул дин исламда мулдеке. Дин исламдын мыйзамы, ушундай бир кыйналып турган бир мекендешибизге, бордошубузга кандай
жардам көрсөтүш керек экен, дагы ислам дини өтө жакшы бир эмесин көрсөтүп да, жолунчу. Ушул тууралуу эме алып койсоңуз. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулмандар. Мынакей бүгүнкү азыркы да айыл өкмөт айтып кеткендей, ушул айылыбыздын тургуну өзүбүздүн кызыбыз чоң муктаж болуп турат. Алла таалам ушул ар бир пендеге ден соолук берсин, рызык берсин, ынтымак берсин. Ынтымак бар жерде ырыс болот дейт агайын туугандар. Ушул кызыбызга колуңуздардан келген жардамды берип, ынтымакка келип, иманга келип, ар бир жаран колунан келген жардамды берүүгө сиздерди мен суранат элем ушул көпчүлүктөн. Ынтымак бар жерде ырыс болот, эми жакшылык болсун. Ушул кызыбыз жакшынакай болуп, аман эсен болуп, баардыгынын жардамы менен аягы чыгып келсе, ушул элибизге дагы бир тургундун келечеги, турмушу жакшы болсун деп тилейбиз Алла Тааладан ушуну. Алла Таалам ыраазычылыгын берсин, баарыбыздан сураганыбыз ушу, колуңуздардан келген жардамды бериңиздер. Биз да колубуздан келген жардамды берели. Айылдын тургундары, жалпы кыргыз эли, мусулмандар колуңуздардан келген жардамды берип туруңуздар. Кудай буйрса. Молдоке, экинчиден ушул байке сиздер менен ушул кызматташып, колдон келишинче мен дагы ошо сиз айткан кыргыздын жараны катары, сиздин бир тууганыбыз катары биз да колдон келишинче анан 10 күн сайын эме кылып, анан сиз да жума намаз сайын элге айтып туруп жарыя кылып турсаңыз, анан 10 күндө бир жыйынтыгын эме кылып, мынча бул эми аралыкта ушундай жыйынтык болду деп элге ачык айкын бир отчетубузду берип турууга колдон келишинче аракет кылайлы. Мен да колуман келишинче эми аракет кылабыз, Кудай буйрса. Аракет бизден, береке Аллахтан. Аракет кылсаң берекет болот. Анан өзүңүз кызыбыз үчүн бир дуа кылып коюңузчу молдоке. Аллахым, ушул пендеңдин бул жарык дүйнөдө эч нерседен кем кыла көрбө, ден соолугун чыңгылуу, өмүрүн узун кылып, Аллах Таалам өзүң жардам берүүгө жараткан Аллах Таалам. Бир гана баардык жакшылык рызкы бүт өзүңдөн Аллахым. Ар кандай балелерден алыс кылып, ушу кызыбызды аман эсен сакайтып, биздин арабызга кошууга өзүңүн жардамыңды берген Аллах Таалага сурашабыз. Эми жакшы болуп сакайып кетип, Кудайдан шифа болуп айылып кетишин тилейбиз. Элиңизге тума кайрылган себепкер болуп бизге бир жардам көрсөтүп, колуңуздардан келген кайрымдуулук кылсаңыздар. Эркайым, өзүң айтсаң, бизге эме айтып койчу, жакыныраак айтсаң. Алтын десем, мындай эле мен суроо бере эле коеюн, азыр Эркайым, жантип катуу мынтип кыйналып өтметкен жерде кандай эмеде болосуң? Мисалы кармаган учурларда биз билбейбиз да, анан сен айтпасаңчы. Мисалы ошентип ооруп, ушундай учурда же болбосо үйдө өзүң жалгыз калып калган учурларда мынтип коркосуңбу, же кандай болот ошону айтсаң? Өзүң жалгыз калганда, Мен жанымда отуруп намаз окуп атканда эле кетпеңиз деп отуруп корком деп. Мектепке барып жүргөн мезгилдеги жанагы классташтарың менен жүргөндө сагынасыңбы отурганда? Жок, азыр үйдө отурганда ошо мектепке баргың келеби? Буюрса баары жакшы болот.